Кыздарга эч качан жалынба. Кыздарды артынан чуркап, жалынып, 2 жылдап, 3 жылдап жүргөндөр бар да бүгүн. Урматтуу мекендешим, ата-энеңди жөнөт, болсо болду, болбосо жок. Адам адамсыз жашай берет. Адам нансыз жашабайт. Адам абасыз жашай албайт. Адам адамсыз жашай берет. Бүгүн сүйүп калдым, өлүп калдым дегендер бүт жалган калп. Убакыт өтсүн, бардыгын ошол нерселерди эстеп алып күлөсүң. Эме ушунчун ушинтип жүрдүм беле, ыйладым беле деп. Күлүп эстейсиң. Жалынгандарга таң калам негизи. Сага урматтуу мекендешим, аял кишиден да ошо кыздан да өзүң жалынып жүргөн кызыңдан да сурасаң, сен өзүң жакпайсың ошого. Ачыгын айтканда сен 100% жакпайсың. Аял киши, кыз киши өзүнүн алдында чындап лидер, сөзүндө турган, кичине нерсеге тарынбаган, жалынбаган эркекти көргүсү келет аял киши, кыздар дагы. Анан ар бир нерсеге тарынган, ар бир нерсеге жалынган лох, латтаны көргүсү келбейт. Сага эң жакшы советим, эң жакшы насаатым, урматтуу мекендешим, падышачылыкты түз. Падышачылыкты түзсөң, падышачылыгың болсо, ханыша болом дегендер мынандай табылат. Себеби ийгиликсиз күндөрдүн атасы болбойт. Ийгиликтүү күндөрдүн ата-энеси мынандай толугат. Ошондуктан ийгилик жетим козу сыяктуу. Ошол жетим козулуктан өтпөйүнчө жетпейсиң ийгиликке.